Oldu gayret o. Hocam gitti o. Hocam hocası. Anladın mı? Selam bakalım da. Ya kaçın. Maşına gidersin. Ustalar geldi gel. Telefon götür. Telefon. Hey Muhammed. Götür. Az damlarını gütuvalımızda. Çıkıyoruz. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Bakınıza. Onun kirlik mi? Olmaz. Olmaz. Biz narakot turalım da kakamalı. Arak oturayım. Ova. Ular şu. Az men letiram ya. Karlar ötmüyor. Assalamu alaikum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Assalamu alaikum. Maşallah. Maşallah. Şu gene dolu olaylar. Gel. Gelin varın. Bunday turmada aytib qo'ying o zaman taqsirim. Oo, hozir. Namular uchun. Oo, sen aytsan yoqadi. Namular. Ha, men aladım. Qaradim. Namular. Hatta biraz bunda cevabımız var. Ne bu? Oldu. Ha, gideki. Abi yolu. Ya. Hoş geldin. Ne iş?
Ayar bu kimler seçtiler mi? Bismillah. Diyor. Tamam. Ana bismillah. Bas. Basıyorum şuradan aşağı. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله. Çayda içiyle gayret çıkarız. Makul bu. Az rastlar açıyoruz bakınız. Anan başlayız. Cümümüzde hazır çay açıyoruz. Herkes atıyor öyle. Akemme. Tappuva tietenkin asoluohan noin. Geçerken ben laboratuvar ortamı oldu. Hazır birinci okumanlar yine yapacağım. Sebep var. Kamerası çıkartmam. Şu onu kırası karıştırmam. Ooo bak. Hareket etmeye gidiyor. Bunlar tutarlar. Hadi bir daha kılıp. Bir de adı su var. Kim geçecek? Yok.
Assalamualaikum usta, kaçan tekrar bugünkü Kur'an jarıştın maksatı amına kadar bugünkü Kur'an jarışını uyuşturucuları bakılırsa bugünkü Kur'an jarışında kança qari Kur'an'ın kança parası boyunca jarışadi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuhu. Hurmatlı musulmanlar, hurmatlı mekendeşler. Bugünkü gün albatta biz üçün öte özgöçö gün. Бүткүл аламдардын эгеси болгон Алла Таалам Кур'аны Каримди инсаният үчүн бул дүйнөдөгү жашоо жана ахиреттеги жашоо бактылуу үчүн берилген. Эгерде биз Кур'аны Каримди урматтап сыйлай турган болсок, албетте бул дүйнөдө дагы, ахиретте дагы кем болбойбуз. Ошондой эле жалпы элибизде исламды таануу, исламды колдонуу, ислам менен жашоо бул өзгөчөлөрдүн күндөн күнгө өнүгүп барышы шарт. Албетте этүүлөргө канчалык Кур'аны Карим пайда алып келген болсо, өтүп кеткен инсандарыбызга дагы дал ошондой пайда алып келе турган улук Кур'ан болуп эсептелет. Бүгүн Жалал-Абад областы боюнча жалпы райондордо Жалал-Абад мусулмандар диний башкармасы казия тарабынан уюштурулган Кур'ан мусабакасы, конкурстары, жарыштары болуп өтүп, бүгүн облусубузда жыйынтык болуп жатат. Бул Кур'аны Каримдин уюшулганынын негизги себепчиси болгон бүгүнкү күндө мына ушул Ормок уулу Абдужалил абабыздын жаркын элесине арналып бир нече хатмул Курандар окулуп, бүгүнкү баш аягында боло турган конкурстун жыйынтыгы дагы мына ушул кишинин жаркын элесине арналмакчы. Бүгүн жалпы элибиздин башы Куранга биригип, облусубуз боюнча бүгүн мына 23 карыбыз жеңүүчү болуп келген. 23 карыны биздин 5 калыстар тобу сынашат. Калыстар тобуна Бишкек шаарынан атайын Египет мамлекетинен келген эң билимдүү, канчалаган шакирттери чыгарган устаздар дагы катышып отурат. Ал эми бүгүн облусубуздагы жалпы эле Куран жаттаган биздин студенттерибиз жана аксакалдарыбыз, ошондой эле жалпы элибиз дагы келип бул Кур'аны Каримдин мусабакасына бүгүн көрүүчүлөрдүн катарында олтурушат. Алла Таалам ишибизге ийгилик берсин деп Аллахтан жардам сурайбыз. Эмесе биз ошол бүгүнкү мусабаканы баштайбыз иншалла. Урматтуу карылар, урматтуу коноктор, урматтуу калыстар мүчөлөрү. Бүгүнкү келген коноктун баары Алла Тааланын өзгөчө коноктору. Не себептен Алла Таала Куранда айтат: "Хум ахлуллахи ва хассату". Алар жараткан Алланын өзгөчө коноктору деп айткан Алла Таала. Өзгөчө сыйга ээ боло турган коноктор дейт. Демек, бүгүн ошол өзгөчө сыйга ээ боло турган карылар келип, бүгүн мечит шаңга бөлөнүп, баарыбызды сүйүнүчүбүз, кубанычыбыз ашып турган кези. Бүгүн алгачкы сөздү Жалал-Абад облустук мусулмандар казысы устазыбыз Жээнбеков Нематулла ажыга сөз берейин. Не себептен бул жарыш кантип башталды? Буга эмне түрткү болду? Сөз каздамлады. Келиңиз каздам. Elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuhu. Hurmatlı bugünkü жалпы karılar, bizden kalıslarımız, ошондой эле алыс жакындан келген аксакал конокторубуз. Биринчиден бүткүл аламдарды жараткан Алла Таалага чексиз мактоолор, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салаваттар жана дүрт дуалар болгон болсун. Урматтуу мусулмандар, биздин Кыргызстаныбызга эркиндик келгенине мына 33 жыл болду. 33 жылдын ичинде биздин ислам дини дагы ар тараптуу өнүгүп келүүдө. Биздин элибизде үрп-адат, каада салт болуп калган, өтүп кеткен ата-энелерге аш берүү эрежеси бар. Бул жазылбаган мыйзам. Ар бир уул бала өтүп кеткен ата-энелерине тууган урук, эли журттарды чакырып,
аш берип, мына ошол аштан пайда болгон ажыр соопторду өткөн мархум атасына же апасына, айрыкча аталарга аш берилип келинет. Бүгүнкү күндө дагы мына ушул Абдужалил аксакалыбыздын өтүп кеткенине бир нече убакыт болду. Мына балдар баш бириктирип, мени чакырып, казаке кандай кылганда атабыздын арбагы разы болот? Кандай кылганда атабыз бизге кылган кызматтай кызматтын кээ бирлерин биз атабызга кыла алабыз дегенде, мен мына ушул Кур'ан-ы Каримди сунуштадым туугандар. Биздин ар бир районубузда 8 район, 4 шаарда карларды тандоо конкурстары болуп өттү. Бүгүнкү күндө мына ошол биздин райондордон, шаарлардан тандалып жеңүүчү болгон карларыбыз келип бүгүн ошол мусабакага катышып олтурат. Бул жерге келген, өзгөчөлүк дагы бул жерге келген ар бир карыбыз 30 бара Кур'ан-ы Каримди толук хатым кылып келди туугандар. Мына бүгүн Кудай кааласа кечке чейин ушул жерде сынак жүрөт. Мына ошол сынактагы окулган Кур'ан-ы Каримдерден бир нече ондогон хатымыл Кур'андардын сообун мына өткөн мархум Абдужалил абабыздын жаркын рухуна, элесине арнайбыз туугандар. Мына көптөгөн элдерибиз аш берип, улак чаап, байге кылып, жана башка нерселерди кылып жүрөт. Бул мен ойлойм биздин облусубуздагы эң алгачкы ата-энеге кылынып жаткан эксан туугандар. Мына бүгүн артыкчылыгы, артыбызды карагыңыздар, ушул жерде отурган балдардын бүт бардыгы илим окуп аткан балдар. Бүгүн бул жерге Алла Тааланын рахмат нуру түшөт туугандар. Өтүп кеткен инсандарыбыздын рухтары шатка бөлөнөт. Мына бул жерде ошол өткөн Абдужалил абабыздын уулдарынан бири зулум таксырыбыздагы ушул жерде күбө болуп олтурат. Албетте бул кишилердин дагы кубанычы чексиз деп мен ойлойм. Урматтуу бүгүнкү жалпы катышуучулар, урматтуу биздин калыстар тобу, биздин карларыбызды калыс бааларды чыгарып, ушулардын алган илимине калыс баа берсеңиздер деп сиздерден суранабыз. Куранды урмат кылган инсан эч качан кор болбойт туугандар. Куран бул биздин бул дүйнөдөгү жашоо эрежебиз. Бул дүйнөдөгү бакыттын ачкычы, бул дүйнөдөгү бакыттын эшиги. Ахиретке барганда бейишке кире турган ачкыч болуп эсептелет. Кимде ким Куран менен сүйлөгөн болсо, ал туура сүйлөйт. Кимде ким Куран менен жашаган болсо, анын жашоосу хидаят жолунда болот. Кимде ким Куран менен өкүм берген болсо, ал калыс өкүм болот туугандар. Алла Таалам бүгүнкү мына ушул карларыбыздын илимине пайдалуу илимдерди ата кылган болсун. Бүгүн алыс жакындан келген карларыбыздын бүт бардыгына Абдужалил абабыздын балдары Кур'ан-ы Каримди терең түшүнүп, урматтап, сыйлагандыгы үчүн ар бир кадам таштап келген карларыбыз ушул жерде эстен чыгып калбасын деп бүгүнкү конкурска катышкан карларыбыздын бүт бардыгына сыйлыктар бар. Ошондой эле бүгүнкү карларыбыз 3 этап менен катышат. Биринчиси 10 парадан, экинчиси 20 парадан, үчүнчүсү 30 парадан. Кудай кааласа калыстарыбыз калыс бааларын бере турган болсо, түштөн кийин саат 4-тө биздин сыйлуу конокторубуз облустун губернатору баш болгон жана бир нече конокторубуз келет. Мына ошол конокторубуздун алдында иншалла биз жыйынтык чыгарабыз. Эмесе жалпы карлар сиздердин илимиңиздерге ийгилик, бүгүнкү алдыңкы жеңүүчүлөрдөн болуңуздар деп айтмакчымын. Алыс жакындан келген коноктор куш келдиңиздер. Эмесе бүгүнкү иш-чарабызды умартактырыбыз алып барат. Казият кызматкерлери бардыгы бүгүн кызматта болот Кудай кааласа. Ошондой эле түшкү тамактанууда эч кимиздер эч жака кетпеңиздер. Түшкү тамактануу мына ушул жерде болот. Курсакты тойгузуп, намазды окуп, андан кийин дагы жыйынтыгын улайбыз. Түштөн кийин Кудай кааласа биз мына ошол саат 4-тө жалпы жыйынтыкты чыгарабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Рахмат, урматтуу каздамла, бар болуңуз, аман болуңуз. Дайыма жакшылыктын, сый урматтын үстүнө жүрүңүз демекчибиз.
Жараткандын жакшылыгы баарыбызды колдосун. Азыр Бүгүнкү Куран жарышты алгачкы Аллах Тааланын улуу китебин окуу менен баштайбыз. Алдыңыздарга Куран окуу үчүн 33 жаштагы Азизов Алишер карыны сахнага чакырайын. Азизов Алишер кары 30 бара Куранды толук жаттаган. Сабиров Сиражиддин кары, Эшен Сайдахмет деген карылардын колунда окуган. Хафс кыраатынан ижаза алган. Жалал шаарында уюштурулган 2017 жылы көркөм окуу боюнча 3-чү орунду алган. 2018 жылы көркөм окуу боюнча 1-чи орунду алган. Ошондой эле жакын күндөрдө өткөн республикалык Куран жарышта көркөм окуу боюнча Жалал Абад областынан барып, Жалал Абад областынын атын чыгарып, Жалал Абад областынын мусулмандардын атын көтөрүп, көркөм окуу боюнча республикалык карылардын арасынан 3-чү орунду алган кары. Азизов Алишер Куран окуп берсе, андан кийин казынамына дуа кыласыз. Бисмилла. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. Allah'ım uşul okulan Kur'an-ı Kerim'den payda olgun acı soğukturdu. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhul şerifine, alamdan ötketten cevabı mumun Müslümanların ruhlarına, İslam dinine kızmak kılı ötüketken ustazlarının, avliya şehitlerin ruhlarına bağışladı. Amin. Hususan uşuların katarında bugünkü eksen kılınıp jatkan Ormok oğlu Abdücelil Ağız'ın ruhuna bağışladık. Allah Teala özüngdün rahimine, miyelimine bölөгün, jatkan jerlerin jaylı, kaburların nurdu, ahiretine avat kılgını. Allahumma salli ala seyyidina ve nabiyyina ve mevlana Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Birahmetike ya arhamar rahim. Allahu Ekber. Rahmat, Qazamla, Alişer Qari, önümüzge bereke, жашооңузга, өмүрүңүзгө береке берсин жараткан Алла. Алдыңыздарга алгачкы карылар тобун чакырайын. Тагыраак айтканда 10 пара Куран жаттаган карыларды чүчү кулак тартуу үчүн калыстардын астына чакырам. Зиябиддинов Мухиддин. O başkan hemen gelsene de, hemen taksın. Kırıksayıp baş verdiler. O nargaktan basıp geldiler. Келгиздер, улам карыларды чакырган сайын ошол жактан келесиздер, макулбу? Келгиз кары. Баса бериңиздер. Түз калсардын астына келебиз. Ким Куран-ы Каримдин башынан 10 пара жаттаса, баш жагына өтүңүздөр. Аягынан 10 пара жаттагандар бар, бизде баары белгилүү. Алар сол жагына өтүңүздөр.
2 bölükкө тең чүчү кулактар даяр. Калыстарды карап. من الأول 5 Karılar aldın ala номерлерин албастан бирден келсин, бизден сразу алат, анан сразу адеге отурат. Бирден келиңиздер, аласыздар, отурасыздар. Бисмилла. Бирден келиңиздер. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وما يستوي والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. حسب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون
يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم